Национальная программа цифровой трансформации страны ТАЗА-КОМ включает в себя следующие компоненты. Государственные услуги, умные города и села, инфраструктура, человеческий капитал. Человеческий капитал в рамках ТАЗА-КОМ – это новые стандарты обучения, интеграция компьютерных устройств, программного обеспечения и онлайн-услуг в программу обучения по всем предметам, IT-директора в каждом государственном органе на уровне заместителя руководителя государственного органа, обучение и повышение квалификации государственных служащих по оказанию государственных услуг в новом электронном формате. Развитие предпринимательских навыков, предоставление молодому поколению технологий, навыков и возможностей связи, которые необходимы для открытия бизнеса и создания рабочих мест. Цифровая грамотность и развитие навыков у населения для жизни и работы в цифровом мире. В результате реализации программы ТАЗА-КОМ 75% населения страны сможет быть активными пользователями интернета по приемлемым тарифам. 100% сельского населения будет иметь широкополосный доступ в интернет. Люди с особыми потребностями будут иметь доступ к цифровым технологиям. ТАЗА-КОМ. Новые технологии. Комфортная и безопасная жизнь. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана Эл ФМ радиосунун угармандары, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү программабыздын темасы айыл жергесинде жашыл ышыктарга окутуу деп аталат. Бул долбоор бүгүнкү күнү айыл жергесинде жашыл экономиканы курулушта же болбосо үйдү жылуулоодо энергияны көпкө сактап үнөмдөй турган натыйжалуу технологияларды жайылтуунун үстүндө иштөөдө бүгүнкү күндө курулуш токтобой күчөп турган маалда эң маанилүү маселе деп эсептейбиз. Студиябызда меймандарыбыз бар. Эгерде сиздерде кайсы бир суроолор жаралып кала турган болсо 67 11 41 телефонуна түз чалыңыздар. Ал эми СМС жолдоочулар үчүн 80 60 кыска номеру иштеп жатат. Сиздердин суроолоруңуздарга Авеб коомдук фондунун техникалык адиси Нурлан Батракеев, саламатсызбы, жана айыл жергесинде жашыл ышыктарга окутуу долбоорунун менеджери Жаныбек Пакыров жооп бермекчи. Саламатсызбы? Эң негизги бүгүн баштай турган темабыз долбоор тууралуу алгач маалымат бере кетсеңиздер, деги эле ушул кандайча пайда болгон, негизги аткара турган жумуштарыңыздар кандай? Кимиңиздер айтасыздар? Долбоор жөнүндө кыскача айтып кетсек, биринчиден чоң рахмат ушундай жакшы күндө, жакшы актуалдуу темада ушундай пайдалуу маалымат менен, коомчулук менен бөлүшүп кеткен бир чоң мүмкүнчүлүк жаралып отурат азыркы учурда. Долбоор негизи биз 2015 жылы Авеб коомдук фонду жана бир Хельветас швейцариялык эл аралык уюму бар. Биргеликте чоң бир изилдөө жүргүздүк бул Чүй областында. Изилдөөнүн негизги максаты бул ушу курулуш тармагындагы жаштардын, жумушсуздардын абалын кандай көйгөйдө. Ошону изилдеп чыгып, жыйынтыгында биз кандай чечимге келдик? Ушул курулуш тармагында жашыл ышыктарга үйрөтүү долбоорун ишке ашырууга чечим кабыл алынды. Эми биз кыскача айтып кетебиз, балким коомчулукка түшүнүксүз болушу мүмкүн. Жашыл ышыктар, курулуш менен жашыл ышыктарды байланыштыра турган терминди мындай жакшыраак ачыктап түшүндүрүп кеткенде, жашыл ышыктар дегенде жанагындай эле жашыл экономикадан келип чыккан табигый өндүрүштүк ресурстарды үнөмдөөчү жана натыйжалуу пайдалануу максатында кесипке окутуу да, мындайча айтканда. Аны кандай курулушка байлап жатабыз? Ошол эле жанагы тематикадагы үйлөрдү туура жылуулоо, энергия натыйжалуу мештерди куруу, бунун баары жанагындай натыйжалуу ресурстарды колдонууга жана электричествону үнөмдөөгө алып келет да. Анан ошонун негизинде бул долбоор ишке баштады. Учурда пилоттук фазасы бул Чүй областында бул жана Швейцария Хельветас эл аралык уюму менен биргелешип колдоосу менен ишке ашырылат. Ысык көл областында Финляндия элчилиги менен ишке ашырылат. Ошондой эле ушул эле долбоор чоң алай жергесинде да ишке ашып жатат да. Ошонун негизинде башталган бул долбоор. Эмне үчүн айыл жергесинде жашыл ышыктарга окутуу деп долбоор деп аталат? Анан деги эле ушул ишти ушул айыл жергесинде гана алып барасыздарбы?
Негизи аябай жакшы суроо болду. Чындыгында бул жана башында айткан АВЭП коомдук фондунун негизги багыты, өнүктүрүү боюнча багыты бул айыл жергесиндеги кесиптик шыктарга окутуу да. Биз чоң эле мындайча айтканда долбоорлордун көбү багытталган ушу кесиптик шыктарга окутууга багытталган. Айыл жергесинде эмнеге дегенде баарыбызга маалым болгондой айыл жергесинен ички миграция аябай чоң шаарларга жана чет өлкөлөргө. Биз ушу айыл жерин экономикалык, социалдык жактан өнүктүрүү максатында ошол жергиликтүү элдин өзгөчө жаштардын жана жумушсуздарды ушул кесиптик шыктарга үйрөтүү аркылуу жерде кармап калып, ошол жерде өзүнүн үй бүлөсүн багып жана башка пайдалуу экономикага пайдасы келе турган жумуштарды улантып кетсин деген максат бар да. Негизги ошол эле бул долбоордун жана жашыл шыктарга, айыл жергесинде жашыл шыктарга үйрөтүү долбоору деген негизги максаты бул ошол эле жаш курулушта шыгы болгон жумушсуз же болбосо кызыктар тараптарды экономикалык жактан жана үй бүлөлүк экономикалык деңгээлин жогорулатуу да негизи. Буну биз ошол кесиптик өнүктүрүү же болбосо кесиптик шыктарга үйрөтүү аркылуу барган жатабыз ушул долбоордун алкагында. Сиздер ошол эң эффективдүү, отундуу, аз талап кылган бир үнөмдүү технологияларды эң кеңири жайылтып жатырсыздар да. Ошол тууралуу айта кетсеңиздер, кандайча иштеринде бул кандайча колдонулат, кандайча жазалат технологияларын? Эң биринчи биз бир нерсени айта кетсек, бул жерден чынын айтканда бул энерго натыйжалуу мештерден, мисалы очоктордон башка дагы биз материалдарды, азыр мисалы жылуулукту кармачу материалдарды азыркы күндө абдан көп материалдар бизде базарда мисалы көп материалдар сатылат, андан тышкары табигый материалдар бар. Биз ошолорду колдонуп туруп, эгерде үйлөрдү жылуулоону өткөрдүрсөк, ошону үйрөтсөк адистерге, анан үйдү жылуулогондон кийин, анан ошол үйдүн ичине энергия эффективдүү мешти койгондо, эгер мындайча айтканда, ошол тиги кышкыга кетчү үйдү жылуутууга кеткен чыгым 70%ке чейин азайтса болот. Мунун себеби бу жерде мындай баягы энергия эффективдүү мештер деп атпайбызбы, натыйжалуу. Энергия натыйжалуу мешти биз мисалы жөн эле коюп, мисалы эгерде жылууланбаган үйгө жөн эле кое бергендин деле пайдасы көп анчалык жок да. Бу жерден бир нерсеге биз көңүл бурушубуз керек, ошо табигый же болбосо жанагы өндүрүштөн чыгарылып базарда сатылып аткан материалдарды жылуулап пайдаланганды биринчи үйрөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Деги эле ошол жаңы чыккан технологиялар болобу же болбосо бир жаңычылдыктар негизинен ошо борбордо, шаар жергесинде башталат эң биринчи кезекте. Анан ошол сиздер алдыңкы планыңыздарда жумуштардын эң негизги бөлүгүн ошо айыл жеринде баштоону туура көргөнсүздөр да, алгачкы кадамды айылдарда өздөштүрүүнү. Бул эмнеден улам келип чыкты деген суроо жаралат да. Бул сурооңузга төмөнкүдөй жооп берейин. Айыл жергесинде жана жогоруда да баса белгилеп кеттик. Чоң көйгөйлүү маселелер аябай эле көп да. Анын ичинен мындай айтканда социалдык бир проблемалардан келип бул жумушсуздук да келип чыгып атат. Ошол жумушту жоюу максатында айылга чоң басымдуулук жасалып жатат. Анан жана айтып жатпайбызбы, заманбап материалдар менен жылуу, табигый материалдар менен жылуу деп. Мисалы айтсак, табигый материалдар айыл жергесинде аябай көп да. Мисал катары ошол эле камыш жана саманды колдонсо болот да. Бирок өзгөчө маани берүү керек анын технологиясына. Ар бир эле алып туруп аны куруп же болбосо колдонуп кете албайт да. Технологиясы дегенде биз эмнеге алып барып атабыз? Бул жакшы билим алуу. Кыска мөөнөттүк болсо дагы окуулар же болбосо тренинг, семинарлардан өтүш керек. Андан кийин гана буну колдонсо натыйжасына барат да. Ал эми окууну окубай ошол айыл жерде жөн эле мен билем же тигиндей кылып туруп баштаса жумуштучу, анда натыйжасы жаман болот, иш чаралардын дагы пайдасы тийбей калат да. Ошондуктан бул айыл жергелеринде долбоордун алкагында жана мобилдик тренинг курстар деп атабыз. Бул ошол айылда жайгашкан жаштарды кызыктыруу максатында, ошол жаштардын курулушта шыгы болгон жаштарды ошол айылга чогултуп, ошол жерде чакан кыска мөөнөттүк 10 күнгө чейинки баса белгилеп кетишим керек, практикага багытталган 90% практикага багытталган кыска мөөнөттүк тренингдер болот да.
айылдарда. Ал эми шаарларда эми салыштыра кетсек, эми шаарларда бир топ курстар бар, окуулар бар да. Анан квалификациясы жогору кадрлар, мастерлер шаарда көпкө эсе деп айтсак болот. Эмнеге дегенде бул жерде суроо талап чоң болгон үчүн практика көп аларда. Көбүрөөк практиканын негизинде квалификациясы жакшы мастерлер көп да. Ал эми айылда, айыл жеринде же болбосо региондордо бул түшүнүк жаңы жайылып келип атат. Мурун бар болчу, бирок барган сайын мисалы эле ошол эле электр энергиясынын тарифи бир темпте калбайт эч качан. Акындык менен жогорулайт. Бул эмнеге алып барат? Электричествону үнөмдөөгө алып барат. Ошол эле жылытуу системасы, бир топ маселелер бар. Ошондуктан биздин коомчулук өзгөчө жанагы мастерлер ушул үнөмдөөчү, эффективдүү, натыйжалуу ресурстарга алып баруучу технологияларды жакшы үйрөнүш керек да. Бул ыкмалар мененчи. Анан берге дагы кошумчалай кетсек болот. Берде шаар жеринде дагы бир нерсе, баягы курулуш ишканалар да көп. Аларда мисалы өздөрүнө сөзсүз түрдө баягы тажрыйбалуу усталарды алып иштетип, ошол мисалы жылуулоо материалдарды жылуулоо кандай иштеш керек, ошонун баардыгын толугу билет. А бирок айылдарда болсо ошол курулуш мисалы постоянно бригадалар жок, же болбосо жанагы ишканалар жоктугунан азыр мисалы жылуулап үйлөрдү баштады элчи. Бирок алар материалды алып мисалы өздөрү билбей деле кандай натыйжа, кандай кылып жылуулаш керек, билбей жылуулаган модага айланып баратат да. Анын аркасы эртеңки күнү мисалы туура эмес материалды туура эмес пайдаланганда кайра ооргап келиши мүмкүн. Ошондуктан алдын ала биз ойлоп атабыз ушул материалдарды жергиликтүү айылдагы усталарга ошол материал менен кандай иштөөнү үйрөтсөк, кантип пайдаланууну үйрөтсөк, бул чоңураак пайда берет. Туура эмес жылуулоо адамдын ден соолугуна дагы таасирин тийгизиши мүмкүн экен да. Материалдарды мисалы бизде базарда сатылып аткан материалдардын ичинде мисалы пенопласт, пеноплекс деген материалдар бар. Андан тышкары ошол эле базальтовый плита, стекловолокно деген эмелер бар. Пенопласт менен пеноплекстин аба өткөрбөй, мисалы суун өткөрбөй, баягы үйдө көк пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Стекловатаны түздөн түз колдонгондо бул аллергиялык ооруларды алып келиши мүмкүн. Аллергиялык анан дем алуу органдарын оорусун. Базальтты колдонобуз деп атасыздар, пенопластты колдонобуз деп атасыздар. Андан сырткары камыш да колдонот экенсиздер. Дагы эмнени колдоносуздар дагы, анан булардын өзгөчөлүктөрү эмне? Эми биз Жаныбек жана айтып кеткендей, биз алдын ала бир нерсени баягы ошол эле керек болсо бир жөнөкөй тренинг, бир окууну бир айылда башташ үчүн биз алдын ала ошол айылдын шарттарын изилдейбиз. Ошол ошол жака жакын жерде базарларда кандай материалдар сатылат, табигый кандай материалдар өсөт депчи. Анан ошону чогултуп келип мисалы жасаса, жылууласа кандай чыгым болот, ошонун баарын эсептеп көрүп туруп, анан кийин ошонун негизинде баягы табигый материалдар менен, камыш менен болсо ошо камыш көп өскөн жерге, саманы көп жерге саман менен жылуулагандарды ошо шарты менен кайсыңыз керек болсо ошону үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анткени элге бул ылайыктуу болуш керек да. Мисалы айта кетсек болот, бул Чоң Алайда биз деле ойлогонбуз, Чоң Алай менен Алай райондорунда ошо камыш менен жылуулаганды үйрөтсөкпү депчи. Бирок тилекке каршы аякта камыш жокко тете болгондуктан биз аякка өнөр жай өндүрүшүнөн чыгарылган материалдар менен жылуулаганды үйрөтүп атабыз да аякта. Камыш деп калдыңыз, эми ушул камыш тууралуу айта турган болсок, башка элементтерден сырткары ошол биздин өлкөдө камыш жеткиликтүү эле дегилет. Анан эмне үчүн ошо коомчулук курулуш иштеринде ошол камышты колдонуп өздөштүрүүнү бир жайылта алышкан эмес да? Же буга окутуу жетишкен эмеспи, же болбосо бир кандайдыр бир ушуну бир түшүндүрмө берүүнүн зарылчылыгы жетишпей жаткандыр балким, сиздердин оюңуздарчы. Мындай деп айтсак болот, камышты биздин эл деле илгертен бери негизи пайдаланып келишкен. Үйдүн үстүн жапканга, сарай тияк бияка колдонгонго пайдаланып келген. Бирок кийинки масштабта курулушта жылуулоочу материал катары түздөн түз пайдаланган эмес да. Мына кийин азыр мына жылуулоочу материалдардын түрлөрү чыгып атат. Анан бир нерсеге айта кеткенде, өнөр жай өндүрүшүнөн чыгарылган материалдардын жанагындай айтып кетип, кээ бир жерде мисалы бир жагынан жакшы болсо, бир жагынан жанагындай эгерде технологиясын сактабай койсо, оорап келиши мүмкүн да. Эл түшүнбөй ошону туура эмес пайдаланганда ушул маселе чыгып атат. Мисалы камышта андай такыр болбойт. Эгерде камышты туура эмес деген болбойт, камышты түздөн түз пайдаланганда, ал ден соолукка только пайдасын алып келет.
жылуулоочу материал катары мындай айтайлы 10 сантиметр калыңдыкта камыш, 3 сантиметр 5 сантиметр пеноплекстин жылуулугун кармап бере алат. Жылуулугун кармап бере алат. Ошол эле маалда нымды жолотпойт. Нымды жолотпойт бул. Ошондуктан биз баягы көп материалдарды өзгөчөлүгүн байкап турган ошону жеринде кандай материал болсо ошого ылайыктап сунуштайбыз да элдергечи. Дагы бир суроо жаралып атат. Деги эле айыл жергесинде ушул коомчулукка жылуулоонун бир багыттарын үйрөтүп жатыпсыздар. Анын ичинде жаштарга көбүрөөк үйрөтүүгө аракет жасап жаткан маалыматтарды окудук. Муну менен катар сиздер ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы бекер ушу үйүн жылуулап берүүнү дагы алдыга максат кылып койгонсуздар. Деги эле ушинтип бекер жылууласаңыздар сиздерге пайдасы канча, сиздердин баягы кеткен чыгымыңыздарды ким жабат дегендей ушул тууралуу айтып берсеңиздер. Ол жөнүндө мындан алдын бир нерсени баса белгилеп кетиш керек дагы. Мисалы баарыбызга маалымат болгон өлкөнүн Кыргыз Республикасынын узак мөөнөттүк, орто мөөнөттүк стратегиялык өнүктүрүү пландары бар. Ал планына мисалы ошол эле Хелветас уюму, ошол эле АВЭП коомдук фонду жашыл экономиканы өнүктүрүү тармагында өзүнүн көмөгүн көрсөтүп келет да. Анын ичинде сөзсүз биз эң күчтүү инструментибиз бул шыктар. Ошол эле кесипке үйрөтүү да. Эми кесипке үйрөтүүнүн эң негизги элементи катары биз эмнеден көрсөк болот? Практика. Практиканы биз ошол эле мисалы чакан бир комната алып туруп ошол жерде материалдарды алып үйдү жылуулоо кылып көрсөтүп демонстрация кылып койсо болот да. Ал материал анан ыргытылат, кетилет, ошондой кетет. Ал эми биз пландоонун негизинде натыйжалуу бир жумуш болсун деп жана жогоруда айтып өтпөдүкпү, айылда ошол айылдын жаштарын окутуш үчүн айылда өтөт депчи. Ошол айылда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен, активисттер менен жана башка кызыктар тараптар менен чогулуп, ал жерде бир кеңеш кылып туруп, аябай аялуу катмардын үй бүлөлөрүнөн бирөөнү тандап алабыз. Ал чындыгында ошого муктаж болуш керек. Ошондой эле ошол үй бүлөнүн үйүн жана топтолгон окуучулар, мастерлер, иши болгон окуучулар ошол үйдү жылуулап, ошол эле учурда окууну өтүшөт да ал жердечи. Окуу жөн эле сөз менен гана болбойт. 10 жылдан ашык бул АВЭП коомдук фонду кесиптик окутуу модульдар деп коебуз, бул жана китепчелер. Ошоларды иштөөдө аябай чоң тажрыйбасы болгондуктан бул тармакта дагы чакан колдонмолор, окутуу модульдары иштелип чыгылган. Сөзүңүзгө аралжы улантабыз. Көрөрмандарыбызда суроо бар экен, угуп коелу. Саламатсызбы? Саламат. Угуп атабыз сизди? Мен Өзгөн районунан Кокозовадан. Биздин Өзгөн району негизинен күрүч боюнча көп дыйкандар иштешет да. Анан ошо күрүчтүн чыккан пакалы болот да, шал пакалы. Өтө пышык, өтө сапаттуу. Картон жасса деле, строй материал жасса деле, клей кошуп түрлүү нерсени жасса, эң бир жакшы строй материал чыкмак да. Ошону бир сиздер дагы бир мүмкүн болсо эске алышы боюнча бир жардамдарды айтсаңыздар. Рахмат сурооңузга. Суроо түшүнүктүүбү? Сунуш. Эми бул суроо менен сунуш болуп калды. Бул сунушту биз чынында карап көрөлү. Бул мындайча айтканда ошо күрүчтүн эмесинде эле бул саман катары мисалы ошондой эле пайдаланса болот. Бирок бир гана нерсе, бул кишинин айтканда жанагындай клей мисалы бирдеме кошуп химиялык затты кошкондон көрөк таза мындай пресс менен жасаса болчудай кылып ошону изилдеп көрөлү ал жагынчы. Бирок эми шарт бар, аны жасаса болот. Сөзсүз пайдаланса болот. Да, ушу күрүч сыяктуу дагы канча элементтер бар эми мындай бир бизде мисалы жүндү мына азыркы күндө койдун жүнү мисалы кээ бирде жерден алынбай эле мисалы ошол пайдасы жок эле кээ бирде өрттөгөнгө чейин барып атышат. Жүндөн ошол материалдарды, жылуулачу материалдарды жасаса болот. Бирок ошол бир гана нерсеси бар, бу жерде биз мындайча айта келгенде табигый материалдарды мисалы ошол эле күрүч болобу, күрүчтүн эмеси болобу, же жүн болобу пайдаланганда сөзсүз түрдө анын ичинде мисалы башка бир жандыктар жашап, тиги чычкан болобу, башка нерсе кирип кетип, уялап албаш керек. Ошону уялап алып, анан эртеңки күнү тескери таасирин бериши мүмкүн да. Ошондуктан биз алдын ала биз ошол кандай эмне кошсок, мисалы камышты жөн эле түз эле пайдаланбайт. Аны негизи туздалган сууга чылап, анан кийин акиташ кошуп туруп жылуулоого пайдаланса, буга чычкан да жолобойт, курт кумурска да арылабайт.
мына ошондой варианттарын издеп туруп анан кийин биз сунушташыбыз керек да. Рахмат. Жана камыш менен жана пенопласт деп атпайбызбы эми азыркы технология? Ушуга жана курт кумурскалар, чычкан дегендер аралабайбы? Мисалы пеноплексти мындай деп айталы, пеноплекс эгерде ачык мисалы шоолбой турган жерден муну кумурскалар уялап алат. Кадимкидей эле. Пенопласт деле ошондой, пенопластты чычкан аралап кетсе, чычкан кирип ошондук кирип кетсе, бул деген кандай деп айтсак, бул уя кылып алышат да. Түздөн-түз. Анан биз үйдү жылуулоо эле мисалы ошол тиги чычкан жемелерге шарт түзүп берген болобуз. Ошондуктан технология деп атабыз, ошо технологияны сактаганды сөз билишибиз керек. Биз ошону сөз түрдө көргөзүп усталарга кандай болгондо мисалы ошол курт кумурскага же болбосо чычканга мисалы каршы бөгөт, мисалы жол тозулуп калат, ошонун баарын үйрөтүп туруп анан жасатабыз да. Рахмат. Жанагы суроону улантып койсок, деги эле ушул айыл жергесинде сиздердин ошол иштериңиздерге жаштар кандай карап атат, анан жана каражат маселеси боюнча. Ошол жана айтып өтпөдүк, аялуу катмардын үйү тандалат, ошол жерде кыска мөөнөттүк окуулар өтөт да. Эми ал жерде сиз туура белгилеп кеттиңиз, кандайдыр бир чыгымдар бар. Ал чыгымдарды жана биздин өзүбүздүн долбоор алкагында коюлган бюджетибиз бар. Ал жерде жанагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, бизнес структура алар да кош каржылоо жасайт. Жана аялуу катмарга балким кандайдыр бир чыгымдарды жана курулуш материалдарын бир бөлүгүн алар алып берсе, долбоор басымдуулук бөлүгүн долбоор алып берет. Ошол менен бул тренинг өтөт. Бирок биз туруктуулукту максат көздөгөндө бул кыска мөөнөттүк тренингдер акырындык менен акы төлөө менен уюштурууга өтүш керек да бул окууларчы. Эмне дегенде билесиздер, бекер тренинг эч качан туруктуулукка алып барбайт. Ошон үчүн бул үйдү жылуулап атканда ошол аялуу катмар катышуучунун кандайдыр бир салымы болуш керек. Символикалык түрдө деп коелу. Долбоор кандайдыр бир бөлүгүн каржылайт, үчүнчү тарап каржылайт. Ошол менен жанагы үйдүн жылуу программасы бүтөт. Бирок бул жерде чоң дагы бир жакшы салым бар. Ошо үйдүн ээси дагы тамак аш кылып салым бергендер биздин тажрыйбабызда болду да. Бул аябай жакшы көрсөткүч да. Ошол жерде иште окуп аткандарга кандайдыр бир өз салымы менен тамак даярдап берет мисалы. Эми бул кыргыз элинин өзүнүн мүнөзүндөгү меймандостугу, өзүнүн баягы салттуулугу. Деги эле ошол сиздер окуткан балдарга, үйрөткөн балдарга лицензия берет экенсиздер. Ушул лицензияга ээ болгон жаштар, окуган адистер ушул келечекте ушул багыт боюнча бир ишкерчилик кылып, өзүнүн жумушун андан ары алып кеткендер барбы? Бу жерден эми биз лицензия эмес, сертификат беребиз. Кыска мөөнөттүү баягы курстарды бүтүүчү катары сертификаттарды. Анан эң негизгиси бул сертификат эмес, менин оюмда бул бизге берилген жана шык үйрө окутуу да. Анан мына ошонун негизинде мына мисалы бу жерден алыскы ошол чоң алай жергесинен айта кетели, Дарык Коргон айылында мына жакында эле ошо август айында тренинг 7-августта бүткөн. Ошондон бери ошол тренингке катышкан бригада катары ошо Насиров Адылжан деген киши, Адылбек Насиров, Адылбектин бригадасы азыркы күндө ошол ал бригадага да биз кандай десек мындай алдын ала иш баштап кеткенге мындай түрткү болсо катары инструменттерди бергенбиз. Азыркы күндө 2 контейнерди жылуулап бүтүп, анан дагы бир үйдү жылуулап азыр иште жасап аткан кезде айтылды да ошо. Мындай фактылар көп да, Мындай фактылар бар. Ошо бу жерден дагы айта кетсек, Маданият 11 жылга айылындагы да ошо тренингден өтүүчүлөрү дагы ошо Бишкекте азыр бир жерде бир жыл үйдү жылуулап ошо аракет кылып жүрүшөт. Рахмат. Деги эле ушул сиздердин иштерге кызыккандар, ошо кимдерге байланышса болот, анан деги эле айыл жерлеринен чакырып калса, сиздер барып чакырууларга бир максаттарын канааттандырууга мүмкүнчүлүк болобу? Кыскача айтып койсоңуз. Албетте, бул байланыш аябай маанилүү. Бизде азыр мисалы долбоор түздөн-түз жанагы окууларды уюштуруп, эме кылганга көмөктөшөт, бирок белгилеп кетчү нерсе, окутуу борборлору бар. Бул Аметис уюму, Сиба уюму, булар тренингдерди уюштурат, түздөн-түз мастерлери бар, ошол эле тренерлер бар. Эң кыска жолу бул азыр баарыбызга маалым болгондой интернет баракчалары бар.
Facebook баракчалары бар. Ошол жерден жашыл шыктар же болбосо жанагы орус тилинде кетип атат, зеленые навыки деп кетип атат. Ошону жазганда биздин толук маалыматтар чыгат. Кайсыл партнерлор, кайсыл тренингдер, кайсыл айылдарда болуп атат. Ошол жерден жакшы маалымат таба алса болот да. Бул тренингдер боюнча. Ошол биз айтып атпадыбы, бул АВЭП коомдук долбоордун алкагында биз болгон тажрыйбабызды жана партнерлорго бөлүшүп үйрөтөбүз. Алар болсо айыл жеринде бул иштерди жеткиришет. Рахмат. Бүгүн коомчулукка абдан маанилүү бир маек куруп бердиңиздер деп ойлойм. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Биздин кызматты жаңылыктар программасы улантат. Биз менен болуңуздар.